Эгерде өспүрүм курактагы балабыз билимге кызыкпаса, кандай жардам бере алабыз? Эч кандай тренер, репетитор балдарды отличник кылып кое албайт. Андыктан бала үчүн биз гана жардам бере алабыз. Балдарга мотивация, жол көрсөтүүнүн 5 эрежесин сунуштайм. Биринчиден, балаңыздын күчтүү жана күчсүз жактарын, кайсы предметке кызыгып, кайсы предметтин кыйнала тургандыгын так аныктаңыз дагы, фокусту ошол күчтүү жактарын өнүктүрүүгө басым жасаңыз. Күчтүү жактарын өнүктүрүү менен алсыз жактарын алып кетсе болот. Мектебинде мугалим же теңтуштары менен конфликт, келишпестик болгон жокпу? Үчүнчүдөн, сен жакшы окубасаң, окутпаймын, кара жумушчу болосуң деген сыяктуу коркутуу, урушуу сөздөр менен баланы жемилебеңиз. Төртүнчүдөн, ката кетирүүдөн коркпоону үйрөтүңүз. Балким бала ийгиликсиз болуп калуудан коркуп, сабакка кызыкпай аткандыр. Бешинчиден, гаджет телефондордон алыстатыңыз. Убактысын чектеп бериңиз дагы өзүңүз үлгү болуңуз. Телефондогу ар кандай кызыктуу маалыматтар баланын билимге болгон кызыгуусун жоготот. Балдарды мектепке кызыктыруу жана мугалим классташтары менен туура мамиле кылуу жөнүндө кызыктуу мектеп аттуу курсумда өтө кенен берилет. Эгерде сиздин балаңыз да билимге кызыкпаса же мугалим достору менен мамиле кылууну билбей атса, кызыктуу мектеп аттуу курсума чакырам.